Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Кенжебек Бокоев жана Курманкул Зулушев. Кош келдиңиздер. Мына 2010-жылдын 7-апрель окуясынын 10 жылдыгын белгиледик. Анын алдында Курманкул мырза, жакында сиз Кыргызстанда мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо же башкаруу формасын өзгөртүү боюнча суроону референдумга алып чыгууну сунуштаган мыйзам долбоорун коомдук талкууга койдуңуз. Көп өтпөй президент дагы ушул тууралуу позициясын билдирип, парламенттик демократияны бекемдөө ниетин дагы бир жолу ырастады. Эмне үчүн биз 10 жылдан бери ушул маселенин тегерегинде сөз кылып жатабыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул сиз көтөргөн маселенин бардыгы шартка жана ыңгай келген учурга байланыштуу болот. Мыйзам долбоорунун алып чыккан максаты бул башкаруу формасын эл биринчи жолу таңдаш керек да. Буга чейин канча мына референдум өттү. Референдумдан эл ушунчалык тажап болгон, ага ишенбейт да легитимдүүлүгүнө. Бүгүн бул маселе эмне үчүн көтөрүлүп жатат? Эмне үчүн бүгүн гана ушул мыйзам чыгып референдум болуш керек? Себеби бизде чоң саясий өзгөрүү, саясий жакшылык күтүп атабыз. Күздө жогорку кеңешке шайлоо болот. Ошол шайлоодо ошол күнү референдум өтсө, бардык тараптардын кызыкчылыгы камтылган, эч ким кийлигиш албаган бир реалдуу референдум өтүп, эл легитимдүүлүгүн тааныйт деген ой бар да. Ошол максатта аталган мыйзам долбоору демилгеленген. Демилгеленген өзүңүздөр билесиздер, бул 19 март күнү демилгеленген. Ал убакта өзгөчө абал киргизилет болчу мамлекетке. Сиз процедураны жакшы билесиз. Аппаратта которуп, башка иштерин жасап, 1-апрель күнү талкууга коюлду бул маселе. Талкууга коюлганда ушул оор кырдаалга туш келип калды да. Экинчиден, бул талкуунун өзү мааниси, ар бир мыйзам долбоору элдин талкуусунан кенен өтүш керек. Бул мыйзам долбооруна эл кайдыгер эмес, көрдүңүздөр, ушунчалык өздөрүнүн пикирлерин жазып атат. Бул эртең мыйзам долбоору каралып калса, бүт эске алына турган жагдайлар да. Ал эми сиз айткандай, өлкө президенти да кайрылуу жасады. Кайрылуунда парламенттик башкарууну өркүндөтүп чыңдайбыз деп кайрылды. Бул ошондой кайрылууга эгер парламентти өркүндөтүүгө кошкон мыйзам долбоорунун салымы болот. Эгерде биз чындап таза парламенттик башкарууга өтөбүз десек, ушул мыйзамды кабыл алып, референдум өткөрүп, ошол парламенттик таза башкаруу формасындагы баш мыйзамды жазышыбыз керек да. Бул билинип калды, эгер бул мыйзам кабыл алынабы, алынбайбы, бардыгы коомчулук буга даяр болуп калды. Парламенттик шайлоодон кийин конституциялык реформага барабыз. Конституцияны биз өзгөртүшүбүз керек баары бир. Ошо өзгөртүүнүн алдында элдин оюн сурап алалы деген ой бул. Эмне үчүн ошо сиздин ошол ойго, ошол демилгелеген мыйзам долбооруңузга коомдук пикирдин арасында жанагы ушул депутат Курманкул Зулушев президенттик бийликти бекемдеген жатыптыр деген пикирлер көбүрөөк болуп кетти деп ойлойсуз? Бул пикирлер көбүрөөк бул башында болгон, кийин түшүндүрүштери башталганда азыр кадимкиде түшүнүп, мурунку туура эмес мыйзам долбоор экен деп чыккандар уже өздөрүнүн мнениясын оңдоп атышат, оюн оңдоп атышат. Себеби бул жерде президенттик башкаруу орносун, же парламенттик башкаруу орносун, же конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп атканым жок да. Болгону биз бир маселени, олуттуу маселени конституциялыктан пайдаланып референдумга алып чыгалы. Ошол конституциялык реформа баруунун алдындагы башкаруу формасын эл аныктасын деген ойду айтып атабыз. Ал эми албетте буга мен мыйзам долбоорун алып чыгарга чейин да эксперттер менен акылдашып, бул бүгүн чыга калган жок. Мен 4 жылдан бери телевидение чыкканда, эгер кези келип оңтой келген жерде мен дайыма айтып жүрдүм. Башкаруу формасын өзгөртөлү, эл таңдасын деп. Бул далилдер бар. Экинчиден, Азаттыкта дагы февраль айында мен биринчи жарыяладым. Ошондо да байкаганмын. Себеби көп күчтөр буга каршы болот. Көп күчтөр. Ушул баш мыйзамды кабыл алган топ бар. Ошо азыркы баш мыйзамды ыңгайлуу башаламан башкаруудан пайдаланган топ бар. Ар кандай топтор бар. Булар сөзсүз түрдө каршы болот. Эми биз каршы болот экен деп депутат катары мыйзам демилгелеп, эл мамлекетке салым кошуу биздин аракет биринчиден. Экинчиден, бул 15-жылкы партиянын программасында болгон.
Эмне үчүн ал программаны ушулга чейин көтөрүлгөн жок? Себеби ар бир мыйзам кабыл ала турган, демилгелей турган убагы келет да, учуру келет. Мен ойлойм, бул мыйзамдын демилгелей турган азыр учуру келди. Себеби жанагы кайталап кетейин, ушу парламенттик шайлоо менен бирге өтсө, легитимдүү референдум өтөт. Ошол максатта чыккан. Ал эми ар кандай ойлор, критикалар, колдогондор чыгып атат. Бунун баары эртең мыйзам долбоорун мамлекетте Кудай буйруса тынччылык болуп өзүнүн оңуна түшсө, мыйзам долбоорун алып чыгууда биз бардыгын эске алабыз. Кемчилдиктерин толуктоп, ашыкчаларын алып, мына элдик курултайдан сунуштар чыгып атат. Алардын сунуштарын кошууга карайбыз. Бунун баары талкуулана турган маселелер. Бул башкаруу формасын аныктап алуу партиянын программасына бар деп айтты. Мына эмне үчүн ушул Республика Ата журт фракциясы ушул демилгени мындай жалпы колдобойт? Эмне үчүн ушул Зулуш өзү жалгыз эле демилгелеп, өзү жалгыз эле алып чыгып жаткандай көрүнүп атат? Эми конституциялык реформа биздин мамлекетке керек. Мен буну колдойм. Конституциялык реформаны. Бул силер айткандай биздин партиянын программасында болгондо 15-жылкы. Бүгүнкү күнү да ушул партиянын мүчөсү, фракциянын депутаты катары мен ушул позицияда турам. Бизде конституциялык реформага барышыбыз керек. Ким колдобой жатканын мен аны билбей эткем, бирок жеке мен колдойм конституциялык реформаны. Буга чейин 10 чакта жолу мен айтып келгем. Ушул акыркы 5 жылдын ичинде биз ушуга барышыбыз керек деп. Аныктоо жолу менен биз барышыбыз керек деп. Бирок менин бул маселени кандай түрдө ишке ашырыш дегенде жеке менин оюм мындай да. Парламент тарабынан, президент тарабынан, мындайча айтканда бийлик тарабынан биз чечим кабыл алып, саясий чечим кабыл алып, жаңы конституциянын долбоорун жазуу боюнча конституциялык кеңешме түзүшүбүз керек да, 10-жылдагыдай. Бирок ошол убактагыдай өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал убагында эмес. Жанагы Ош событиясы болуп аткан убакта эмес, бүгүнкүдөй өзгөчө абал убагында эмес, тынч абалда конституциялык кеңешмеден бардык саясий күчтөрдүн өкүлдөрүн киргизип туруп, анан кийин 2 конституциянын долбоорун жазышыбыз керек деп мен ойлойм. Биринчи конституциянын долбоору бул президенттик башкаруу, убагындагы конституция. Эгер ошону эл кабыл алса, экинчиси бул таза парламенттик башкарууга өтө турган болсок долбоор. Анткени биз элдин кайсыл системаны кабыл аларын билбейбиз. Биз мен коллегам жазгандай парламенттик жана президенттик деп койсок эле, парламенттик кандай, президенттик кандай болот, таза идеалында дегенди кээ бир биздин айылдагы элдерибизге түшүндүрүүнүн өзүнө убакыт керек. Ага мындайча айтканда иш жүргүзүш керек болот да. Мындай так билбеши мүмкүн. Эмне болот парламенттикте кабыл алсак депчи. Ошондуктан мен ойлойм, конституциянын 2 долбоорун жазып чыгыш керек. Анан кийин ошону жазып чыккан убагында жарым жыл жазабызбы аны, 1 жыл жазабызбы, ошол жакта бардык саясий күчтөр катышып туруп, анан кийин өзүбүз үчүн ошол кеңешме алып чыккан идеалдуу конституциянын долбоорунун 2 түрүн анан кийин элге коюш керек да. Оба же каршы эмес, бул же бул дегенди. Мына бул долбоорду тандайм же бул долбоорду тандайм деп тур. 2 долбоорду. Парламенттик системаны тандаган көпчүлүк болуп кетсе, анда ошол даяр конституциянын долбоору ошол күндөн күчүнө кириш керек да. Эртеси күнү биз уже парламенттик системада жашап, даяр конституциябыз менен өтүш керек. Азыркы убактагыдай мен коллегамна Курманкул Татарович киргизгенде эгер жол менен барсак, биринчи азыр болбойт өзгөчө абал. Мен ойлойм, буну чакыртып алыш керек. Анткени азыр коомдук талкуу болушу мүмкүн эмес. Мына биз бүгүнкү талкууну зорго уюштурдук. Азыр элде талкуу жүрүш керек эле. Анан кийин экинчиси күзгө кандай болот биздин убакыт. Буну талкууга убакыт болбой калат деп. Анан экинчисинде эртең күчкө салып туруп биз октябрда буну добушка салып салсак деле, тандагандан кийин ал конституцияны өзгөртүш керек да. Аны парламент өзгөртөт деп парламентке берип койсок, мен ойлойм, эл бүгүнкү күндө парламентке ишеничи жок. Ошондуктан эл эртең макул болбой чыгат. Анан кийин заказ менен жасап койду, анан кийин ылдый баш парламент өзгөртүп койду, биз тааныбайбыз депчи. Ошондуктан мен ойлойм, буну мындай идеясы туура да, бирок буну ишке ашырууну мен көз карашым ушул жерден башкачараак да.
А бирок биздин мамлекетте биз аралаш эмес бүгүнкүдөй. Эч ким жооп бербеген система бүгүнкү күндө. Премьер-министр аткаруу бийлигин башкарат, бирок бүгүнкү күндө ал башкарып атабы? Ушуга чейин бир да премьер-министр жооп бердиби? Эл алдында, парламент алдында деген маселелер бар да. Фактически буга чейин Атамбаев бүгүнкү күндө да президент көп маселени чечип атса, бирок алар конституция боюнча алар чече турган маселе эмес да аткаруу бийлиги. Ошондуктан биз өзгөрүүгө барышыбыз керек. Барганда да мындай кардиналдуу жаңы конституциянын долбоорун алып чыгышыбыз керек да. Биринчи аны иштеп чыгыш керек. А биз системаны тандап алсак, азыркы парламент, азыркы бийлик менен мен ойлойм, ошол жака ыңтайлуу болгон неме тиги уклон менен кетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз эки долбоорду алып чыгып алып туруп, даяр эки долбоорду 10-жылдагыдай, анда бирок бир эле долбоор коюлган да. Ошондогу кемчилик бир эле долбоор коюлган. Экинчи ал убактагы 10-жылда чоң кемчилик өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал, мындайча айтканда, жаман убакта ошол нерсени кабыл алдык да биз конституцияны. Элдер талкууга аралаша албай калган. Референдум кандай өттү? Бүгүнкү күндө мен 10-жылдагы референдумду тааныбайм деген адамдар бар. Ошондуктан бул тынч абалда өтүш керек да. Тынч абалда кеңешме түзүлүп туруп, чоң кеңешме, мисалы 100 киши кирсин, кааласа 200 киши кирсин. Анан кийин иштеп чыгыш керек да, шашпай. Негизи ушундай пикирлер көп айтылып атат да, бул мындай шашылыш түрдө, туура эмес учурда, туура эмес жыйынтыкка алып келе турган мыйзам долбоору болуп калышы ыктымал деген пикирлер көп айтылып атат. Эмне үчүн мисалы азыр чынында эле сиз ушу коомдук пикирди эске алып мындай чакыртып албайсыз? Мындай да, бул суроого мен Кенжебек Салтымбашев бир нече идеяларды айтып кетти, мен жоопту берип коеюн. Сиз мындай талкууну алып барарда биринчи суроону туура койсоңуз, анткени биздин фракция бул мыйзам долбооруна каршы болгон эч кимди көргөнүм жок мен. Фракциянын бул депутаттардын өзүнүн иши. Мен барып фракцияны чогуу чыгалы деп алар каршы бул мыйзам долбоорун алып чыкканым жок. Депутат катары мыйзам жол берет. Жалгыз депутат олуттуу маселени мыйзамга демилге киргизип мыйзам долбоорун алып чыкканга. Бул биринчиден. Ошол себептен мен туура көрүп, ошо референдум жанагындай 10-жылдагыдай өзгөчө абал учурунда өткөн, жана бирөө кабыл алса, бирөө кабыл албайт деген ойлордон алыс болуш үчүн парламенттик шайлоо менен чогуу ар бир партия өзүнүн программасын башкары элге үгүттөө кылат, андан соң башкары формасында элге өздөрүнө жаккан форманы элге үгүттөө иштерин кылат да. Ошол себептен бул идеалдуу агитация жүрөт. Анан экинчи эмне себептен чакыртып албайсыз деп сиз сурадыңыз. Кенжебек Салтымбашев өзгөчө абал учурунда болбойт деп атат. Мен сиздерге мыйзамды эскертейин. Өзгөчө кырдаалдар жөнүндө мыйзамда өзгөчө абал учурунда конституциялык мыйзамдарды, референдум жана башкаларды өткөрүүгө жол берилбейт деп турат. Бул жерде конституциялык реформа болсун же референдум болсун деп мен мыйзам долбоору алып чыкканым жок. Бул пландагы жана мыйзам долбоору дал келип калды. Азыр талкуу гана жүрүп атат. Мамлекет тынч иштөө акыбалына түшсө, ошондон кийин мыйзам каралабы комитетке качан чыгат, мөөнөтү дал келеби, бул өзүнчө маселе. Бул жерде процедуралардын баары сакталып турат. Экинчиден сиз айтып атасыз, талкуу ыңгайсыз деп. Талкуу өтө жогорку деңгээлде жүрүп атат. Мына өзүңүз далилдеп атасыз. Кандай критикалар болуп атат, колдогондор болуп атат. Ошонун бардыгы биздин коомчулук кайдыгер эмес экени да болуп атат. Бардыгына бул эртең келечегинде турмуш тагдырына байланыштуу экенин сезип, ар кандай пикирлерди айтып атат. Бул жерден дагы бир нерсени чаташтырбашыбыз керек. Мен болгону башкаруу формасын аныктайлы деген суроо коюп атам. Конституциялык реформада конституцияны өзгөртөлү деген маселе жок. Эгерде биз референдум менен башкаруу формасын элден таңдатып алсак, мисалы үчүн таза парламенттик башкаруу же таза президенттик башкаруу, эң негизгиде жоопкерчиликтүү башкаруунун бир формасын таңдатып алсак элге, ошого карап, мына Кенжебек Салтымбашев айткандай, сентябрдан баштап 20-жылдан депутаттар конституцияны өзгөргөнгө толук укук алат. Парламенттен өткөрсө болот. Экинчи жолу мына конституциялык кеңешме түшүп, бардык саясий күчтөрдүн өкүлдөрүн кошуп, 1 жылдап, 2 жылдап талкуулап, башкаруу формасын аныктап, элдин оюн билип алгандан кийин конституциянын проектисин жазып,
депутаттар аркылуу демилгелеп парламентте жана конституциялык мыйзам бар, жана 2 айлап окуунун аралыгы, 3 айлап окуу, конституцион палатанын корутундусу, ушул процедураларды бүт так өткөрүп, андан кийин биз 2 жылдан кийинби, 1 жылдан кийинби, 3 жылга чейин талкуулап алсак болот. Бул экинчи маселе да. Сөзсүз түрдө биз жанагындай шашылыш чечим кабыл алып, шашылыш референдум өткөрүп, шашылыш конституциялык реформага барбаш керек. Анын жыйынтыгы мына 30 жыл көрдүк биз. Андай болсо суроону мындай коеюн. Мына сиз өзүңүз жеке кандай башкаруу формасы ылайыктуу деп эсептейсиз Кыргызстанга? Мен өзүм башкаруу формасын эгер ушул мыйзам кабыл алынып, референдумга коюлуп кала турган болсо, мен парламенттик таза башкаруу формасын элге үгүт иштерин жүргүзөм. Аны мурдатан дагы айтып келатам оюмду, бизге таза парламенттик башкаруу керек. Бүгүнкүдөй аралаш эмес, парламенттик, президенттик башкаруу бүгүн биздин баш мыйзам боюнча. А бизге таза парламенттик башкаруу. Бул жерге да кичине түшүнүк берип кетейин. Таза парламенттик башкаруу деген кандай? Негизинен ошо партиялык тизмеден эң көп добуш алып келген партиянын лидери же ошо партиянын өкүлдөрүнүн бирөөсү премьер-министр болуп кызматка келиш керек. Өкмөттү өзү түзүш керек. Азыркы окшоп аралашып, ар бир фракция, квота деп кадрларды бербей. Бардык ички сырткы саясатты премьер-министр жүргүш керек. Ал эми президент деген кызмат бул номиналдуу түрдө бир азыраак штаты менен мыйзамдарга кол койгон же болбосо конокторду кабыл алган гана символистский Германиянын формасындагыдай болуп калыш керек да. Бул таза башкаруу формасы. Ошондо премьер-министр чечимди өзү кабыл алат, эртең ал чечимдин жоопкерчилигин өзү тартат. Бизде мына 30 жылдан бери ушу жоопкерчиликтүү бийлик жок, жооп бере турган. Ошондуктан биз мындай башаламадан чыга албайбыз. Мына мыйзамдын демилгечиси сиз дагы, мына президент дагы ошо парламенттик башкаруу формасын бекемдейли деген оюңуздарды, позицияңыздарды билдирип атасыздар. Бирок сиздин мыйзам долбоор боюнча эгер ошол референдумга коюлуп калса, эл президенттик башкарууну тандайбыз деп добуш берип калса эмне болот анда? Кайра биз тиги 3-4 революцияга кетебиз. Көрдүк да биз президенттик башкарууну. Ушул жерден сиздер мыйзам долбоорун так түшүнүп, айрыкча мен айтам, ушу мындай публичный адамдар так түшүнүшүбүз керек да. Бул жерде абсолюттук президенттик башкаруу болгон бизде. Бирок таза президенттик башкаруу боло элек да. А мурунку президенттик башкаруу 20 жыл кандай болду? Премьер-министр деген институт бар. Чечимди кабыл алат, премьер-министрге шылтайт, бүгүнкү күнгө чейин жоопкерчилик болгон жок да. Бул таза президенттик башкаруу болгон эмес. А таза президенттик башкаруу болсо Америка Кошмо Штаттарынын модели. Бул жерде премьер-министрден кызмат жоюлат, президент өкмөттүн башына келет, чечимдерге өзү жооп берет. Жоопкерчиликти айтып атпаймынбы? Эки башкаруунун тең жоопкерчиликтүү башкарып пайда кылышыбыз керек. Чечим кабыл алган адам жооп бериш керек да. А эгерде референдумга коюлуп, мен ойлойм, катышкан партиялардын 80-90% парламенттик башкарууну колдойт. Элдерге ошондой агитация түшүндүрүштерин жүргүзөт. Ал эми биз укугун тебелебейли да, кээ бир партиялар бар, партиянын лидерлери бар, угуп атабыз. Алар президенттик башкарууну жакшы, таза президент башкаруу жакшы деп жүрөт. Алардын укугун тебелеп референдумга койбой туруп, бир саясий топ же жогорку кеңеш мыйзам долбоорун парламент деп жазалы, эртең дагызуучу чыгат. Ошон үчүн айттым, элди таңдатып алып, эл таңдады. Ошого кимге кайсы башкаруу формасы жагат, биз басым жасабай, ошо эл таңдаган башкаруу формасы менен конституциялык реформага баралы деген ой бул. А эгерде парламенттик башкарууга мына президент да айтып атат, көпчүлүк айтып атат, менин да каалоом ошол, бул жолу ушул референдум аркылуу таңдап алып, таза парламенттик башкарууга кирсек, легитимдүү болот деген ойда. Кыргызстанда буга чейин ушул конституциялык реформалардын баардыгы ушул президент жана президенттин администрациясынын күчү менен, ошолордун баягы саясий эрки менен жүрүп келген да, көпчүлүк учурда. Мына депутаттар чечип, жалаң ошо парламент өзү эле чечкен конституциялык реформа аз болсо керек да. Мына президент өзүнүн позициясын билдирди. Эми президенттен кандай кадам болсо ушул парламенттик башкаруу формасын мындан ары бекемдеп алуу мүмкүн болот эле сиздин оюңузча? Эми жеке мен ойлойм, жанагы эле позицияны мындай уланткандай болуп туруп, эгер президент баягы саясий чечим менен бүгүнкү күндө буга чейин эле билесиздер, парламенттин багытын, бул албетте мындай өкүнүчтүү, бирок парламенттин эмнени кабыл алыш керек же болбосо кандай чечимдерге барыш керек экенин
президенттин ишараты менен болуп келатат да. Ошон үчүн биздин парламент 2 деген баа алып ылдый баш парламент аталып отурат да. Бүгүнкү күндө деле президенттин макулдугу жок, конституциялык реформага парламент бара албайт го деп ойлойм, өзүнүн чечими мененчи. Анткени андан деле ылдыйкы маселелерди биз өзүбүз чече албай отурабыз. Ошондуктан мен ойлойм, жогорку деңгээлде бул маселе чечилип туруп, конституциялык кеңешме түзүлүш керек. Биз таза парламентке барганда кандай ичинде, конституциянын ичинде да белекеттин баары, ошол долбоордо кандай болот? Азыр мына биз 9% менен 5%-дын ортосун чече албай отурабыз, дагы деле президентти күтүп отурабыз. Ошо киши эмне дейт болду экен? 5ке добро береби же 3кө болбой коебу депчи. Чынында буга чейин эле кабыл алсак болот эле да. Ошондуктан парламентке эгер тизме менен бара турган болсо, парламенттик системада ал кандай болот? Дагы эле партияга добуш берилеби же партия сунуштап туруп Америкадай болуп? Добуш бергенде жарандарыбыз фамилияга добуш береби? Мисалы Америкада ошондой экен. Ал жакта партиялык да ойлойбуз. Бирок ал жерде партия только жылдырат экен. Бирок добуш бергенде фамилияга берилет экен. Көрдүңөрбү? Жана айтып кеткендей, 50-50 кылса болот. Жарымы одномандатныйдан, жарымы партиялык тизме менен. Ушундай ичиндеги ал системаны тандагандан кийин да ал баш эле да айсбергдин түбү суунун астында көрүнбөйт да. Мына ошол системалардын баарын биз долбоорго киргизип туруп, мынакей десек, элдер окуп, ошону түшүндүрмө жүргөндөн кийин, анан кийин тандаш керек да. Бир эле системанын башын эле айтып койгондо, эртең аны менен чечилбейт, референдум менен өтүп кеткенден кийин. Элге түшүндүрүш кыйын. Президент болгондо кандай болот деп, бир эле мөөнөт болобу же чексиз мөөнөт болобу, же 2 мөөнөт болобу, канча жылдан президенттин мөөнөтү болот, жана башка. Ошондуктан мен ойлойм, конституциянын 2 долбоорун иштеп чыгып туруп, президент, парламент тиги аралашпай, мындайча айтканда басым кылбай туруп, коомдук кеңешме ошону иштеп чыгыш керек да, жалаң юристтер иштеш керек. Билбей туруп, эл кайсыны кабыл алат, билбей туруп, экөөнү коюш керек, идеалдуу экөөнү. Анан эл бирөөнү тандап алыш керек. Сиз ошо шашпай элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп деп айттыңыз. Президент ушул ишти качан баштаса туура болот? Ушул мына коронавируска байланыштуу өзгөчө абал бүткөндөн кийинби, парламенттик шайлоодон кийинби же кийинки президенттик шайлоого жакын калган? Мен ойлойм, өзгөчө абал бүткөндөн кийин. Бул парламенттин тушунда эмес. Анткени бул парламенттин тушунда биз азыр бийлик системасын бир жагына алмаштырабыз дегенде элден ишенич болбойт. Эл аны тааныбайт жөн эле. Мейли биз эми эртең тиги алып чыгайык. Эл президенттик деп туруп кабыл алып койду. Болду. Тиги бул парламентке ишенбейбиз деген бүгүнкү мнение менен аны тааныбай койду. Ошондуктан мен ойлойм, буну тиги чоң кеңешме түзүп туруп, элге алып чыгып, анан кийин ошол кеңешменин долбоорун алып чыккандан кийин анан саясий чечимге келиш керек. Качан ошону референдумга алып чыгабыз? Эл тааный турган убакка келдиби деп туруп. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул баягы Көкөтайдын ашы, баягы ыз чуунун башы дегендей болуп туруп, бир жагынан өзгөчө абал, мамлекет боюнча өзгөчө кырдаал, кандай болот, бизге али пикке жете элекпиз деп турганда, азыр эми бийлик системаны алмаштырабыз деп маселе алып чыккан, албетте баягы туура эмес учур да, туура эмес учур. Мына сиз дагы көптөгөн ушул парламенттеги депутаттар, парламенттин сыртындагы саясатчылар баардыгы эле ушул жанагы аралаш системаны 2010 жылы 7 апрель окуясынан кийинки түзүлүп калган системаны сындап атышат да. Курманкул мырза да ошону сындап атат. Бул баягы бизге бир жыйынтык берген жок деп. Бирок ошондой болсо дагы ушул жанагы парламенттик президенттик башкаруу деп аталган системабыз кайсы бир деңгээлде Кыргызстанда ушул парламенттик башкарууну бекемдөөгө мындай багыт берди деп айта алабызбы? Жеке мен оюм 10 жылдан кийин бир 2-3 жыл парламент көп маселени чечкенге өзү мындай бир чечкенөлүгү бар болчу деп ойлойм го дейм, баш жагындачы. Анан кийин баягы кайсы жылдардан президент жака ооп кетти да бийлик. Атамбаев келип уже баягы СДПКны күчөгөндөн кийин толук эле бийликти бир партия жака өзү жагына оодуруп алды да. Анан кийин калган саясатчылардын мындайча айтканда
четтетип баштагандан кийин ошо менен парламентти колго алып алды да. Азыр карасаң деле мурункуда деле партиянын лидерлери жок, азыр республика ата журттун лидери жок, ата мекендин лидери жок, СДПКнын лидери жок. Чоң бир мынакей 6-10 3 партиясынын бул жерде ал кимдики жок. 3 партияныкы точно азыр лидери жок. Ушул парламентке алып келген лидерлер парламенттин ичинде эмес. Мындайча айтканда баягы армия командири жок калгандай болуп да. Ошондуктан ушул абалда албетте парламент чечкиндүүлүгүн 50%га жоготту да. Мен ошондуктан ойлойм, күчтүү партиялар, күчтүү лидерлери менен парламентте отуруп туруп, бардыгы парламентте чечилиш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр акыркы биздин президенттерди жана башка бийлик системасын карап отуруп ушуга чейинки, мен деле ойлойм, ушу парламенттиктен башка бизге жол жокко депчи. Азыркы президент да, мурунку президент айтып атат, парламенттик системага өтүш керек деп. Бирок парламенттин 10-жылдан бери, Ибрайым, бир да укугу күчөтүлгөн жок. Бир карандай бир аз укугун күчөтүү боюнча мыйзам кабыл алган жок. Тескерисинче, конституциялык өзгөртүү болсо да премьер-министрди, президентти күчөтүп атабыз, мыйзамдар менен президентке конституцияда жок болсо да тышкы саясатты берип койдук, туурабы? 5-чакырылышта. Жана башка. Бирок парламенттин укугу азайгандан азайып, бир да мыйзам менен биз парламенттин укугун күчөткөн жокпуз. Мен мына акыркы бир мыйзам долбоорун киргиздим. Өкмөт жана башка бизге подотчетный органдардын, башкы прокурор, улуттук банк жана башкалар отчет бергенде отчету канааттандыралык эмес болсо кызматтан кетирүү маселе коюлсун деп. Ошонун 1 жылдан бери али биринчи окууга кирбейт. Бут тосуулар менен. Айыл өкмөттөрдү эл шайласын деп туруп элге бийлик бергенбиз да. Түш шайлоо болсун десем, анын 3 жылдан бери экинчи окууга кирбейт. Мына көрдүңөрбү? Баягы ошондуктан мен ойлойм, биз ушул президенттин басымынан кутулуш үчүн парламенттеги эле системага тазасына өтүшүбүз керек го депчи келечекте. Бирок албетте эл тандайт, бирок элге биз даяр конституция менен чыгарбасак, бул бардыгын көрө албайт да, баягы башын эле көрүп таза парламенттик деп, ичинде эмне болот эртең? Жерди өз алдынча башкарууну эл шайлайбы же аким назначение кылабы? Бишкектин мэрин эл шайлайбы же депутаттар шайлайбы? Шаардык кеңештер партиялык болобу же одномандатный болобу? Ал конституцияда баары өзгөрүүгө барыш керек да. Жеке менин оюм бүгүн шаардык кеңештин бардыгын одномандатныйга өткөрүш керек. Айыл кеңештей кылып туруп. Антпесе шаарларды партиялар башкарып отурат бүгүн. Шаардык депутаттарды, мындайча айтканда, мэрге барып аткандар коррупция болуп туруп, акча жолу менен өтүп кеткен фактылар көп. Мына ушунун баарын конституцияда өзгөртүүгө алып келиш керек бизчи. Экөөңүздөр тең ошо парламенттик башкарууну келечекте ошо Кыргызстанга парламенттик башкаруу ылайыктуу деп турасыздар. Бирок ошого партиялар даярбы? Партиялар ушул мамлекеттин жүгүн тартып келүүгө даяр экенин буга чейин көрсөтө алдыбы? Азыр Кенжебек Саттымкулович көп маселелерди көтөрүп кетти. Бул киши чындыгында активный депутат, мыйзам долбоор боюнча иштөө боюнча. Буну эмнеге айтып атам? Сиздин сурооңузга жооп берип коеюн деп, жанагы өзгөчө абал учурунда керек беле деп кайта басым жасап атпайсызбы ошого? Өзгөчө абал убагында мыйзам кабыл алалы деп эч ким аракеттенген жок. Бул талкуу жүрүшүндө биз ушу коомчулук дүйнө жүзү тартып аткан азапта элдин баары аң сөзүмдү билип турат. Кырдаал, оор, коркунуч бар. Ошого карабайым кемчилдиктерди айтып бирибизди чукуп отуралыбы? Мыйзам долбоорун кызыккан адамдар, кызыккан саясий топтор талкуулай берсин. Мына талкуунун бир формасы ушул. Кенжебек Саттымкулович да айтты, да, элге алып чыгыш керек, бирок бул башкача формасын айтып атат. Башка буга чейин канча талкуу уюштурдук, бардыгы айланып келип макул элден сурайлы дейт, бирок ар ким өз оюн айтып атат. Демек, бул бүгүнкү күндө керек. Ошо керек үчүн бул маселе чыкты. Ал эми саясий партиялар парламенттик башкарууга даярбы дегенде, албетте даяр эмес. Бизде саясий партия эми калыптана баштады. Саясий партия бул жанагы бизнес кылууга түзгөн бир фирмадай эле түшүнүк бар да азыр. Ал жерде кызыкчылык, идеянын бир идеяга топтолгон топ
бул партияда андай идея жок. Бизде азыр кызыкчылык Анда эмнеге сиз шашып атасыз? Азыр кое туруңуз, мен аягына чыгайын. Кызыкчылык менен топтолду убакыт керек. Шашып атканда бул партиялык парламенттик башкарууга өткөндө толук эле партийный тизме менен шайланган жок. Мына мисал кылып кетейин мен да. Америка Кошмо Штаты өнүккөн. Эң экономикасы демократиянын турчокусу. Япония, Южный Корея толтура мамлекеттер 100% парламенттик шайлоо эмес. Аларда 50-50, 70-30 анда мандатный тең салмактуу шайлоо системасы кирген. Мисалы үчүн бизде да менин көз карашымда эгерде конституциялык референдумга барып башкаруу формасын парламенттик башкарууну тандап алсак 90 депутат болуш керек. 90 депутаттын 60% партийный тизме менен 40% жана мажоритарный жалгыз анда мандатный округтан шайланып келиш керек. Ошондо баланс болот. Жана калыптанбаган партиялар өкмөт түзөт, өкмөттүн идеялары басымдуулук кылган партия алып кете албайт, жанагы калыс анда мандат менен шайланып келген депутаттар баланс болот. Эми бул механизмдери өнүккөн өлкөлөрдө, батыш, башка өлкөлөрдө көп экен да. Бунун баары баягы конституция кабыл алып отурганда эске алып, мына айтып атпайбы бул киши да. Мен да макул 1 жылда, 2 жылда талкуулашыбыз керек. Ошо парламенттик башкаруунун жакшы жактарын бизге кыргыз мамлекетине ыңгайлуу жактарын алышыбыз керек да. Ошондо реформа өз максатына жетет. Бүгүнкү күндө бизде мына азыр партиянын фракцияда партиянын лидерлеринин көпчүлүгү жок. Партия, фракция баягы толук кандуу иштей албайт. Азыр Кенжебек Сактымбашев айтып атпады, бардык бийлик президентке болуп кетти деп. Чындыгында 10-жылы апрель революциясынан кийин парламенттик башкаруу орнотобуз деп топтор чыкканда, башкарууну парламенттик башкарууну орноттук деп айтышкан. Бирок чындыгында президентке да кандайдыр мүмкүнчүлүктөр калган, ал атайлап жасалганбы, же чындыгында ошол убакта ошондой кабыл алганбы? 2012-жылдан кийин президент бүт инициативаны колго алды. Бизде традиция жана президент пайда болду. Ошо менен президенттик бийлик күчтөнүп кетти да. Ошондуктан системаны башкаруу мыйзамы бири-бирине карама-каршы болбош керек да. Мына азыр мен дагы бир мисал айтайын. Өлкө башчысына сиз кечеги кайрылуусун айттыңыз. Андан мурунку кайрылууда экономикага, коррупцияга басым жасап көп өзүнүн ойлорун айтпадыбы? Ошондо кээ бир саясатчылар чыкты да, мына президент премьер-министрдин кызматын сөзүн айтып атат, узурпациялап алды деп. Баш мыйзам ошондой логикага, ошондой иштегенге алып барып атпайбы? Мисалы үчүн Конституциянын 3-беренесинде турат: эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш жана президент бийликтин үстөмдүгүн түзөт дейт. Бүгүн эл сурап атат президенттен: шайландың, экономика кана өскөнү, өсүп атабы, коррупция менен кандай күрөшүп атасыңар? Президент жооп бериш керекпи? Аргасыз бир жагынан президент кийлигишпеш керек, экинчи жагынан аргасыз киришүү методдору кирип калганда бул баш мыйзамга. Мындай санай берсе карама-каршылыктар четинен чыгат. Ошон үчүн бардыгыбыздын пикирибиз, мына бул кесиптештин, саясий күчтөрдүн көпчүлүгүнүн, мына курултайчылардын пикирлери баш мыйзамга өзгөртүүгө барышыбыз керек деп. Барыш үчүн бүт саясатчы мен дегендер ар кандай жолун сунушташ керек. Мына мен мыйзам демилге алып чыкканым бирден бир жолуна талкуу таштап атам. Талкуу. Мен аны таңуулаганым жок. Ушул азыр өтүп кетсин, же болсо ушу кабыл алсын деп. Талкуу менен пышып жетилет да. Пышып жетилет, анан биз ошондой кадамдарга барабыз. Бүгүн 1 айлык талкууда турат. Андан кийин мына бул кишинин канча мыйзам долбоору бар, 1 жылда киргизе албай жүрөт. Өзүңүз жакшы билесиз, комитетте мыйзамдардын кезеги бар. Бул мыйзам долбоору талкуудан бүтүп, кароого мына каникулга чейин мен жеткире аламбы? Бул жагы да маселе да. Бирок жеткирүүгө аракеттенишим керек. Мен ойлойм, коомдун, мамлекеттин демократиялык өнүгүшүнө куру сөз эмес, жооптуу башкаруу бийлигинин орношуна кайдыгер эмес депутаттардын баары колдойт деген менде ой бар да. Ошондуктан демилгеледим. Рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Кыргызстанга кандай башкаруу формасы керек, талап кылынат деген суроонун тегерегинде маек уюштурдук. Студиябыздын коноктору депутаттар Кенжебек Бокоев жана Курманкул Зулушев болду. Саламатта калыңыздар. Өсү жаңгыс иштесе ипотека ала албайт. Секириш чай турган бир нерсе болгон жок.
такыр башка тарапка бурулду. Парламент бул деген дебат, талкуу